Албетте туғандар, барыбыздын Алла Таалам ахирет сапарыбызды дайыма жакшылыктан кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, кабырдан коркунучтуу манзар, кабырдан коркунучтуу жер көргөн эмесмин дейт. Эң коркунучтуу кабыр. Жана ошо кабырдан эң куткаруучу амал Алланын зикри экен. Алланын зикиринен өткөн кабырдын азабынан, коркунучунан куткара турган амал жок экен да. Кабыр күн сайын 5 жолу кайрылат экен адам баласына. Эй, адам баласы, мен үстүмдө жүрөсүн. Мен жалгыздыктын жайымын, коркунучтуктун жайымын дейт. Мен курт кумурсканын жайымын дейт. Кабыр караңгылыктын жайымын дейт. Мен үстүмдө жакшы жүрсөң, кучагыма келгенде жакшы мамиле көрөсүн дейт. Мен үстүмдө жаман жүрсөң, ошого жараша мамиле табасың дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зикирге көп маани бергиле деп айтканда, тасбих, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Демек, кабырдын азабынан зикирден өткөн, куткара турган амал жок. Мына. Алла Тааланын тагдырында адамдын опыты, илими, акылы жараксыз болуп калат экен да. Ошон үчүн айтылат, Алланын тагдыры келгенде адамдын акылы иштебей калат экен. Алланын тагдыры аракетке келгенде, өлүм ажалыга келгенде, адамдын акылы иштебей калат экен. Биз айтабыз ошон үчүн, мындай кылсаң болот эле, тигиндей кылсаң болот эле. Пайгамбарыбыз деди, шайтанга жол ачпагыла деди. Шайтанга жол ачпагыла деди. Сеп андай кылганда, биздер азыр 5 мүнөт кийин чыкса эмне болмок? 1 минутта кийин чыкса сүзүшмөк эмес, тигинтмек эмес. Мындай кылганда мындай болот эле, мындай кылганда мындай болот эле деп акылга сала беребиз, андай болбойт. Жараткан Алланын каалоосу болот. Ал деле билет эле. Ал антип өзүн өлүмгө эч бир адам өзүн жамандыкка түртпөйт, өлүмгө түртпөйт эч бир адам. Бирок жараткан Аллах субханаху ва тааланын каалоосу экен, ушундай чечилет. Бул тагдыр деп коет. Демек, Алланын тагдыры аракетке келгенде адамдын акылы иштебей калат.